Zaten singdem kandayсың? Саламатсызбы? Мангой. Көп нерсени түшүндүм ушу разговорлордон. Бирок биринчи эле суроомду бере берейинчи. Менин деген финансовое положение постоянно меники деген мындай болуп атат. Заткан күйөөм, например, мени алдап, чоң акча алып качып кетет. Ошондон бери финансовый эмеден кичине акча чогултуп эле бир нерсеге жетейин десем, жете албайм да, кайра эле бирөө алып кетет акчамдычы. Дагы бир адам алдап кетет, дагы бир адам алдап кетет. Ушинтип тяжелый ситуация болуп атканда адамдарга жардам берейин десем эле, ошо акчам кайра келбейт да өзүмөчү. Анан на этой почве, финансовой почве, мы с мужем разведены. Ошо илгери эле ажырашканбыз. Анан эми менин судьбамды кызым повторять этип атат, улуу кызымчы. Аныкы точно такая же ситуация. Эки кызы менен ал дагы ажырашып кетти, кызымчы. Анан ошол себептен мен өзүмдү аябай талдашым керек болуп атат да. Эмне себептен? Эмне практика жасадыңыз? Практикалардын көбүн эле жасап атам. Кечээ жана бактылуулукту жасап атыппы, бир нерсе практикаларды жасап атсам эле, у меня чувство вины деген эмелер чыгып атат да менденчи. Же ошол преобладающий, билбейм, кечээ жасап атсам мага деген мындай чыкты да, ата энемдин астында дагы эле калып ошондой күнөөм бар экен да. Мен өзүм бөлдүк болуп, мен убагында Ошко турмушка чыккам да, өзгөгө. Ошондо менин ата энем экөө тең, апам да атам да экөө тең тикесинен тик туруп против болушкан да, аябайчы. Анан туугандарыбыз эптеп көндүргөн карындаштар бар, эжелеримчи. Кызыңар ката кетсе кантесиңер, кудаларды принимать эткиле, давайте экөө жашасын тиги бу депчи. Бирок баары эле ажырашып кетпедикпи? Кечээ аябай ошондой күнөө эмесмин да, кечээ ошол чыкты да өзүмөнчү. Сизди постоянно алдап кетишет, кыздарыңызды да алдап кетет. Өзүмдү күнөөлүү деп эсептеген эмесмин, үчүнчү кызым дагы ошондой болду да, күйөө балам дагы бууз бүт баарын алып туруп, анан кредиттин кызыма төлөтүп коюш керек да. А менин күйөөм да чоң акчаны алып кетип, анан мен үйүмдү сатып, кичинерээк үй алып, ошонун карыздарын төлөгөм да. Ошондой эмелер повтор болуп атат да, повтор судьбасындачы. Анан мен бир жолу суроо бергендим да, эме деп жооп алгам да, силердин эмеде жаткан программабы депчи. Ошондой да болушу мүмкүн депчи, ситики деп. Эмне программа? Ата тектен меники дагы эме да, чоң аталарым репрессирован болушкан, байлыктарынан ажыратылып, тиги эмелерге, ссылкага кетишкен, ошондой болгон да. Иштедиңизби чоң аталарыңыз? Сиз 9-да да, 8-де бар белеңиз? Эмеде, жашоо өзөгү эмеде 9бу, жашоо өзөгү 9бу, 8, ошондо катыштым да. Жолдошуңузга болгон капачылыкты аткардыңызбы? Ошо капачылыктарды ошо айтып атам. Аткардыңызбы практиканы? Ооба, практиканы мен практикалардычы заткан көп жасай албай атам да, мындай 1-2ден бир жолдан эле жасап калып атам да, үлгүрүп. Жолдошуңуздун аркасынан ким чыкты? Жолдошумдун аркасынан апам чыккандай болуп атат да. Ким? Апам. Апам? Эмне деп чыкты? Мамам. Билбейм, ошо ким чыгат аркасынан карагыла дегенде ошондо апам чыккандай болуп атат да. Ошол убакта кандай ис келди сизге? Апам деген ошо мындай оштука тийип аласың дегендей ушундай бир эмеси, жанагы недовольный лицосу чыгып атат да кайра эле. Ошондо анан күнөөлүү сезимдер чыкты. Бет кылыңыз, терең дем алып, демиңизди чыгарыңыз. Өзүңүздү кандай сезип атасыз? Өзүңүзгө жаккан жерде туруңузчу. Бардым. Каякта турасыз? Көлдүн жээгинде. Айланаңызды караңыз, ким бар? Бир адам турат. Аябай ошол адамдан коркуп атам. Калчылдап колдорум титире баштады. Хорошо, караңызчы ал адамды. Эркек адам экен. Менин жолдошум окшойт. Эмне деп айткыңыз келип атат? Ой, мындай иштерге сагын эмне мажбур болдуң? Ошончо жаман иштерди жасаганга эмне мажбур болдуң сен?
Эмнеге мындай кылдың? Үй бүлөңдү таштап качып, ошо акчалар үй бүлөңөн өйдө болуп кеттиби? Балдарыңан барынан эмне үчүн үй бүлөңдү сактап калган жоксуң? Бир фигура келди, аял. Аялдын фигурасы. Ары бери эле ойсоңду басып атат ал. Тынч бир жерге турбай. Ал аялы дең мындай жашыраак көрүнүп атат да. Дагы бир фигура. Төртүнчүсү болуп кеттиби? Экөөнү эле көрүп атам го. Төртүнчү фигураны көргөнгө аракет кылыңыз. Эркек. Фигура мага кийип. Эркекпи? Кемпир сыяктуу го дейм, кемпир окшойт. Кемпир? Эметип бүкүрөйүп басып атат да. Ким ал кемпир сизге? Ушинтибирөөк басчы да кайненем. Не деп айтыңыз келди? Кайненем. Апа, эмнеге балаңызды тототуп койгон жоксуз, апа? Ай, апа. Бешинчи фигурачы? Колдорум баары уктап. Бешинчи фигураны сезиңизчи. Bu da аял окшойт. Апам. Ким? Апам. Апаңызга кандай сезим пайда болду? Апама эчтеке дегим келбей эле. Менин деген колдорум бүт уктап калды да, алакандарым, бүт балчыктерим, бүт. Апаңызга, жолдошуңузга, кайненеңизге айткан сөздөрдү айтыңыз. Апам айтайынбы? Апа келбай, апа мени карап коюңузчу, апа. Алтыным апам, апа. Күйөөңүз менен кайненеңизге айткан сөздөрдү апаңызга айтыңыз. Эмне үчүн мен күйөөм сагынып, мени таштап кетти, апа? Эмне үчүн ушундай ишке барды? Эмне үчүн алдап кетти? Эмне үчүн акчаны алып туруп үй бүлөмдү бакканга бизнеске керек деп туруп? Эч кимди күнөөлөбөңүз. Күнөөлөп атасыз күйөөңүздү, күнөөлөбөңүз. Күйөөңүзгө кандай, күйөөңүзгө претензия кылган претензияны апаңызга айтыңыз. Күйөөңүздү кайненеңизге айткан претензияны күйөөңүзгө айтыңыз, апаңызга айтыңыз. Апа, эмне үчүн сагын мени менен ушундай Жок, туура эмес. Жок, мындай айтпайсыз. Кантип айтам? Сизди күйөөңүз акчаңызды алдап кетип атпайбы? Ооба. Кайненеңиз аны токтотпой атат да? Эми ойлонуп көрүңүз. Кайсы убакта сизди апаңыз же жакын туугандарыңыз же кичинекей кезиңизде сиз кимге өзүңүзгө тиешелүү нерсени колуңуздан алдырдыңыз эле? Мисалы, оюнчугуңузду, например, да, кызым, бул сеники эмес, бер буга деп колуңуздан бирөө алып салганда капа болгон ситуация болушу мүмкүн. Сиздин колуңуздан ким сизге тиешелүү нерсени алып салган? Сизге ыйгарган эмес. Апаңызбы же атаңызбы? Мындай болгондо, биз кичинекей чагыбызда менин бир инимди менин ата-энем атамдын агасына берип коюшкан да.
Men ошондо ыйлагамда эмне үчүн менин инимди бересиңер депчи. Эмне үчүн апа эмнеге менин инимди берип салдыңар? Менин эки канатым, бир канатым жок болуп калбады. Мени эмне бересиңер? Канча жашында беришкен? Кичинекей мен азыр айтам. Мен 3 жашта, 4 жашымда кичинекей чагымда берип коюшкан. Кичинекей чагымда. 3 жаш кезиңизде элестетиңиз, колуңуздан алып койгондой эле элестетиңиз, алдырып койгондой. Ийниңизди берип аткандары моментке барыңыз. Ошол моментте сиз атаңызды күнөөлөп атасыз, атаңыз берип койду, сиз күнөөлөп атасызбы? Эмне үчүн сиз токтотуп калган жоксуз деп? Ошолорду айтыңыз жана. Апа, эмне үчүн менин инимди берип салдыңар? Унчукпай гана бересиңер. Эми терең дем алыңыз дагы. Демиңизди чыгарып туруп, апаңыз болуңуз. Siz azыр атаңызсыз, эмне алдыңызда кыз эмне үчүн менин инимди берип салдыңар? Ал менин бир тууган иним болчу деп. Менин бир тууган инимди сиздер берип салдыңар. Ну, как предатель, вы предали своего ребенка. Да? Вы до сих пор спасаете своего брата. Иниңизге спасатель болуп жүрсүз до сих пор. Атаңыз эмне жатат? Мен деле бергим келген эмес, кызым. Мен деле бергим келген эмес. Өзүмдүн оолумду мен деле бергим келген эмес. Против себя алчанесиң, кызым. Ким бердирген? Атаңызбы? Ким бердирген? Чоң энем. Чоң энеңиз болсо анда, чоң энеңиз болуңуз анда. Чоң энеңиз элестетиңиз. Дагы чоң энеңиз болуңуз. Ай, менди берке уулума бергизгеним. Ошо уулум балалуу болбой калат деп көзүм жеткенинен бердим. Senin dagы көп иңдериң болот деп ишенип, тиги уулум баласыз калабы деп, келиним экөө жашап кетсин деп бергиздим. Ал дагы менин балам да. Ал да менин балам да. Ал да менин каным да. Неберем? Азыр чоң энеңиз иниңиздин апаңызга бердирип атканын элестетиңиз. Кичинекей чагым. Ушул берип аткан убакта кайра обратно берип атканын жака мээге программа киргизишибиз керек да. Менин неберем танесине белгилүү балдарымды билдириңиз. Менин неберем өзүнүн ата-энесине билдиргиздим кайра. Алгыла балдарың, балаңарды. Өзүңөр баккыла. Өзүңөр ул болуп, өзүңөргө буйрсун. Жок, милдет кылып бербеңиз, просто неме кылып бериңиз. Белки абаңыз балалык чакалуу болгонбу? Болгон жок. Болгон жокпу? Болгон жок. Неме деп айтыңыз? Балдарым. Ар кимдин баласы өзүнө буйрсун. Ар кимдин ата-энеси өзүнө буйрсун. Ар кимдин баласы өзүнө буйрсун. Ар кимдин ата-энеси өзүнө буйрсун. Мен убагымда адашкан экенмин. Мен өкүнөм. Аябай өкүнөм. Өзүңдүн ата-энеңе бара кой. Өзүңдүн ата-энеңе бара кой. Бара кой жаным. Бара кой өзүңдүн ата-энеңе. Болуңуз, сиздин апаңыз болуңуз. Сиз калып, эмизип, чоңойтуп атканыңызды сезиңиз.
Sizin janыңызda kızınız менен ойноп, иниси менен чогуу чоңойгонун көрүңүз. Канча жашында берген? Канча айында берген? же төрөлгөндө эле беришкен? Bir yaşka çıkar lektaşım. Kişnekey oturga. Андан кийин төрөлдүбү иниңиз? Oba. Элестетиңиз азыр. Кайра өзүңүз болуңуз. Сиз азыр иниңиз менен чоңоюп жатканыңызды, чоңоюп, папаңыз эмизип, жүрмөлөп, ушул моменттерди бүт проживать этип, иниңиз менен чоңоюңуз. Siz кичинекей кыз 2-3 жаш болуңуз ошондо. 3 dönüt oldu. Чоңоюп кете бериңиз. 3 жаш, сиз 5 жаш, иниңиз андан дагы сиз менен чоңоюп, оюнчуктарыңызды берип, бөлүшүп, сүйүп, ушинтип аткандарыңызды, апаңызга ыраазы болуп атканыңызды, беребиз деп кайра албыратын алып алгандарын, апаңыз чечим кабыл алганын, сизге тиешелүү иниңизди сиздин колуңузга бергенин бүт баарын иштеңиз. Элестетиңиз жана сиз апаңызды күнөөлөбөй калганыңызды элестетиңиз. Сизде апаңызга болгон күнөөлүү сезим калып калгандагы, ошол сезим менин колумдагы нерсени алып башка бирөөгө берип койдум деген күнөөлүү сезим калып калгандагы, ошону сиздин жолдошуңуз Сагынбек, сиздин кайненеңиз көрсөтө берген ошо. Кайненеңиз бул жерде сиздин апаңыздын ордунда болгон, сиздин күйөөңүз иниңиздин ордунда болгон, сиз колуңуздагы оюнчугуңузду алдырып, иниңизди алдырып башка бирөөгө берип салгандай эле, сиздин кайненеңиз токтотуп калбай, күйөөңүз башка аялга кетип калган. Сиздин иниңиз дагы өзүнүн апасынан башка апага кетип калган. Түшүндүңүзбү? Ситуация повторяется, сценарий повторяется. Түпкү биринчи сценарий именно ошол ситуациядан башталат. Бул жерде сиз күйөөңүздү күнөөлөп эмес, именно ошол бала чактан келген программаны бул жактан айтканда сиздин күйөөңүз ошол программаны сизге көрсөтүп, сенде ушундай программа бар экен Гүлмайрам, сенде апаңды күнөөлөгөн программа бар экен. Сен ошону кара, өзүңдө ошол программа бар, ошону чыгар, ошону иштет деп, иште жок кыл деп, именно ошол ситуацияны ар бир биздин жашообузга келген адам, бул биздин мугалимибиз, бизди үйрөтүүчү, наш учитель, биздин мугалим, ар бир биздин жашообузга келген адам, бул бизге сабак берген адамдар. Сиздин жолдошуңуз дагы сизге ошондой сабакты көрсөткөн да, сиз аны байкаган эмессиз, кайра күйөөңүздү күнөөлөгөн, сабак ала алган эмессиз, сизде эмне билим болгон эмес андай туурабы? Түшүнгөн эмессиз. Ошол эле программаны сиз кайра кызыңызга бергенсиз дагы, ошол эле сиздеги программаны, сценарийди эми кызыңыз кайталап баштады. Түшүнүңүзбү? Oba. Эми иниңиз менен чоңоюп, бойго жетип, бактылуу болуп, эми апаңызга ыраазычылык айтыңыз. Апа, мен сизге ыраазымын. Men sizge razımın. Иним, Razımın apa. Inim колума кайтарганыңызга ыраазымын. öz koluma kaytarganыңızga razımın. Мен инимди ушунчалык жакшы көрөм. Men inimdi uşunçalık жақсы көрөm. Апа, мен сизге ыраазымын. Men sizge razımın. Көрсө менин жолдошум эмес. Көрсө менин жолдошум эмес. Кептин баары менде экен. Кептин баары менде экен. Апа, мен сизге ыраазымын деп апаңызга ийилип ыраазычылык айтыңыз. Men sizge razımın. Ушул убакта сиздин алдыңызда жолдошуңуз пайда болгонун көрүңүз. Эми жолдошуңузга ыраазычылык айтыңыз. Жолдошум Сагынбек. Мендеги программаны көрсөткөнүңө мен сага ыраазымын. Men saga razımın. Мен убагында баарын түшүнүп кабыл албаптырмын. Men убагында баарын түшүнүп кабыл албаптырмын. Түшүнбөптүрмүн такыр. Мен өкүнөм. Сени күнөөлөгөнүмө өкүнөм. Men seni күнөөлөгөнүмө өкүнөм. Аябай өкүнөм. Мен аны өзүмдөн эмес, сенден издеп, аны кызыма берип коюптурмун. Ошол программаны кызыма берип койгонума өкүнөм. Men al programmanı özümden emес senden istep, seni Seni күнөөлөп, ошо программаны кызыма берип коюптурмун. Өкүнөм, кызыма бергениме өкүнөм. Кызыма берип койгонума өкүнөм.
Эми кызыңыздын фигурасын көрүңүз. Gördüm. Айтыңыз, кызым, сендеги предательство деген программа, предательствону кантип кыргызчага отурушат? Саткын деген да бир аз грубыйраак болуп калат бизде. Чыккынчылыкта, кызым, сиз жолдошу чыккынчылык кылып кетип атпайбы? Предатель, саткын деп коет, чыккынчылык эле. Кызым, сендеги саткынчылык деген программаны мен өзүмө алдым. Ал менин программам экен. Kızım, sendeki satkınçılık ben bir koygun programını ben özüme aldım. Al benim programım eken. Сендеги күнөөлүү сезимдер ал меники экен. Sendeki günölü sezimler al meniki eken. Сенин жолдошуң күнөөлүү эмес, ал менин программам болгону, менин программам иштептир. Senin yoldaşın günölü emes, al benim programım işteptir. Мен Şu өзүмө кайтарып programı алдым. kaytarıp aldım. Özüme kaytarıp aldım. Кызыңыздан алыңыз. Жолдошуңуздан дагы алыңыз. Жолдошуңузду күнөөлөгөн, жолдошуңуз башкага кетип калды деген, күнөөлөгөн, алдап кеттиң, колуңуздагы алдап кеткен программалардын бүт баарын алып, терең дем алып, жеңиңиз чыгарып, апаңызга кайтарып бериңиз. Апа, кайсы бир убакта мен сизден адашып алган программаны Apa, kaysı bir vakta мен ben сизден sizden adaşıp kalgan programını, адашып алган программаны adaşıp algan programını өзүңүзгө кайтарып бердим. özünüzge kaytarıp verdim. Мхм. Razıçılık menen apa sizge kaytarıp verdim. Эми сезиңиз, жолдошуңузда күнөөлүү сезим жок калганын, саткынчылык программа жок экенин, ал болгону сиздин жашооңузга, сиздин жолдошуңуз болуп гана келген, таза экенин элестетиңиз. Кызыңыздын таза экенин, бүт баарын алганыңызды жолдошуңузга бергениңизди прям чувствовать этиңиз. Намного легче болуп калды. Мхм. Ой Кудай, намного легче болуп калды мага. Мхм. Ой, Апа, мен сизге ыраазымын. apa men sizge razımın. Сиз дагы өзүңүздөгү Siz dağı özünüzdögü жаратканымдан келген буйрукту аткарыптырсыз. жаратканымдан келген буйрукtu аткарыпсыз. Мен дагы өзүмдөгү Men dağı özümdögü жаратканымдан буйруган жолумду басып өтүптүрмүн. жаратканымдан буйруган жолумду басып өтүптүрмүн. Мен ушул убакка чейин Мен ушул убакка чейин жолдошумду күнөөлөп, жолдошумду күнөөлөп, кайненемди күнөөлөп, кайненемди күнөөлөп, ошол эле учурда өзүмдү кыйнап, ушул эле учурда өзүмдү кыйнап, балдарымды кыйнап жашай бериптирмин. балдарымды кыйнап жашай бериптирмин. Апа, мен сизге ыраазымын. Apa men sizge razımın. Мен мындан ары эч нерсеге карабастан, Men bundan ары эч нерсеге карабастан, сиздин берген энелик сүйүүңүздү кабыл алып, sizdin bergen энергия сүйүүңүздү кабыл алып, төрөлгөндөн баштап берген энелик сүйүүңүздү кабыл алып, төрөлгөндөн баштап энелик сүйүүңүздү кабыл алып, өзүмдүн бактылуу жашоом менен жашайм. өзүмдүн бактылуу жашоом менен жашайм. Мен сизге ыраазымын, апа. Мен sizge razımın apa. Апа, мен сизди кой бердим. Apa men sizди кое бердим. Апаңыз да ыраазычылыгын айтып бара коюп, өзүңдүн жашооңо бара кой деп, сиздин аркаңызда сол жагыңызда турган сезиңиз, сиз бурулуп алды жагыңызды карап, өзүңүздүн бактылуу, өзүңүзгө тиешелүү жашооңуз менен жашап, жана сиздин жашооңуз, бактылуу жашооңузду балдарыңызга, неберелериңизге берип атканыңызды сезиңиз. Кантиңиз? Аркаман жүнүнө мощный энергия келип атат. Дагы жактарым, арка жактарым бүт сезип атат да. Жеңилдедиңизби? Күнөөлүү сезим жоголду? Эми жолдошуңузду караңыз. Кандай сезим пайда болду жолдошуңузга? Мен күлүп карап атам. Жолдошуңузга сиз болгону, жолдошуңуз болгону эле сиздеги бул жакта жаткан болду көрсөткөн, и всё. Ал не виноват. Потому что пришел ваш жизнь. Түшүндүңүзбү эже? Рахмат сизге, Гүлмайрам эже. Бактылуу болуңуз, балдарыңыз бактылуу болсун. Азаматсыз, ушинтип изденип, 62 апам да 62 жашта. Көрдүңүзбү, сиз бактылуу болсоңуз, балдарыңыз бактылуу. Сиздеги программа балдарыңызга. Да.
Рахмат сизге. Ийгилик каалайм, бактылуу болуңуз, жакшылап Ой, аткарыңыз. рахмат, бактылуу болуп жаткан. Рахмат. Ооба, Жакшы рахмат, тұрыңыз. рахмат, ыраазымын жаткан. Ийгилик сага, ийгилик, жолуңуз жыдыр болсун, ийгилик, бактылуу боло кой Рахмат. кызым. Алланың Рахмат, разы болсын. рахмат. Рахмат, жакшы тұрыңыз.